жүрөгүндө жалыны бар мекенчилдер, чыныгы эмгекчилдер бириккенде гана биз Кыргызстаныбызды гүлдөгөн бакубат мамлекетке айландырсак болот. 21-кылымдын талабына ылайык жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин мына жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мисалы, бир районго өзүңөрдүн балаңарды аким кылып коюп алат экенсиңер, кат жиберет экенсиңер, миңдеген колду топтоп туруп ушул баланы коюп бер бизге деп. Ал келип туруп алып, өзүнүн бир узкий круг туугандарын чогултуп алып, жер алган да ошолор, тендер уткан да ошолор, байыган да ошолор, карапайым калк мындай бөлүнүп четте калып калып атат да. Ректор Асанов жанагы ушулар бар бири башка кандидаттарды неме кылбай эле косколдук кылып атат. Жамандамай жок. Булар жок эми. Буларды мен айта турганмын, уялгыла. Сындабай эле коюңуз, сындабай эле. Уялып, өзүнө ар бир кандидат кыргыздын уулу. Seni biz şaylayımız. Dayım taza jür. Allah'ta Kuda kalasa sen tüvelikte ömrüne kalacak prezident boluşuna biz tilektaş budaylar gideyiz. Çoğun razıçılık bildirem sizge koldoп bергениңиздерге. Эми Кудай буйурса шайлоодон кийин жеңиш менен жолугушалы. Кайрадан ушул жерде.